Баштайм. Саламатсыңар урматтуу кыргыз элим, Элет көйгөй коомдук бирикменин жамааты жана тайпалар. Мен силерге бүгүн кайрылып аткан себеби бүгүн 670 катты жибердик. Азыр мен распечаткада кыла элекмин, бирок силерге тааныштырып кетким келип атат. Эмне жөнүндө талаптар деп жаздым. Кыргыз Республикасынын өкмөт башчысына Жапаров Садыр Нуркожоевичке мекенчил карапайым элден түзүлгөн Элет көйгөй коомдук бирикменин атынан. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин сизге жазып жаткан себебибиз төмөндөгүчө. Бизден маалымат, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана кепилдиги жөнүндө орусчалап жазгам, анткени деген закон боюнча немеге жазылган экен. Мен шашып калдым, муну которгонго алым жетпей калды. Для информации, президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон о ратификации Конвенции ООН правах инвалидов, принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 2006 года, подписанный 21 сентября 2011 года. Закон принят Жоркенешем 7 февраля 2019 года. Как сообщает пресс-служба глава государства, цель Конвенции ООН о правах инвалидов заключается в поощрении, защите, обеспечении полного равного осуществления инвалидам всех прав человека, основ свобод, а также поощрение уважения присущие для им достоинства. Кыргызская республика присоединяется к Конвенции 21 сентября 2011 года в рамках работы 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выразив намерение принять необходимые меры реализации Конвенции в будущем. В соответствии с принятым законом Министерства иностранных дел Кыргызской республики надлежит депонировать грамоту о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов депозитарию, которым является генеральный секретарь ООН. Талап өкмөт иш планга киргизип берүү. Биз бул боюнча далай кат жазганбыз. Экинчи, Карт Хасан ислам принциптери менен Кыргыз Республикасынын жашаган аярлуу катмар жана жалпы кыргыз элинин кредиттик пайызы жок каражат берип ордуна өндүрүлгөн өндүрүштөрдү алып элдин пайдасына мамлекет деңгээлинде кам көрүү болуп эсептелинет. Талап 666 кат 12 октябрда жазылган. Ажо менен ПМга жазган каттын ичинде так даана көрсөтүлгөн. Үчүнчү, Ак Турпак кадамжай боюнча жазылган каттар боюнча бул жерде жемкорлук, жер сатуу, үй бүлөлүк башкаруу талап жетишет. Конституция боюнча беренелер аткарылышы керек. Төртүнчү, Сириядан алкол лагеринде аялдарды жана 1 жаштан 8 жашка чейин балдарды кайтаруу талап. Кайтарып бергиле, кайтарсак көп маселелердин жүзү ачылат. Бешинчи, банк, улуттук банк боюнча биз 24 августта мөөнөтсүз митинг баштаганбыз. Талаптар проценти жок болушу керек. Биздин талаптар кеткен карапайым эл кыйналып кетти, чыдабайт. Алтынчы, жетим жесирлерге жана көп балалуу үй бүлөлөргө турак жай муктачтыгын канааттандыруу талап. 2 инкылап болду. Үчүнчүсү да ошол себептен турак жай муктачтыгы канааттандырылбаса, бул маселе далай көтөрүлөт. Бул 7-чи талап. Бул болсо жалпы кыргыз элинин талаптары. Садыр Нуркожоевич, кайсы нерсени сизге колдон келсе демилгелеп чечип бериңиз. Биринчи, Жогорку кеңештин депутаттары таркатуу боюнча. Эмне себептен? Анткени депутаттык кызматтын официалдуу милдеттерин аткарбагандыгы үчүн. Эпидемия катуу күчөп турган мезгилде мамлекеттик каражатты кыянаттык менен өздөрүнө жумшаган. Кыянаттык менен жумуш ордун пайдаланган. Ошондой эле абалга жумшабай, ошону менен миңден ашык жарандардын өлүмүнө себепкер болуп калышты. 4 октябрь шайлоо күнү көпчүлүк депутаттардын шайлоосу пара алуу менен формасы 12 саат ичинде шайлоочулардын добушун сатып алгандыгы үчүн 1 миллиондон ашык кылмыш жасалды. Жыйынтыгында 6 октябрь 20-жылы элдин наразычылыгын туудурду. Мамлекет күч ордондары менен конфронтацияга чыгышты. Коомчулук наразычылыгына ээ болгон, ошол эле учурда процессти ээлеп башкарууга турушкан. Чыналып турган абалды элдик наразычылыкка айлантышкан. Жемкорлук жана кылмыштуу элементтер абалга ээ болуп, элдин наразычылыгын ошол эле партиялык белгилери менен карапайым элдин граждандык согушка түрткү берип, үгүттүү иштерин кылышты. Садыр Нуркожоевич, Жапаров Кыргыз Республикасынын премьер-министри болуп дайырдансын. Министрлер кабинетин түзүлүү үчүн даярдоо милдеттерин жүктөлсүн. Анткени бул карапайым элдин өзүнүн мүнөзү. 4.
Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизги маселелерин өзгөртүү боюнча референдум дайындоо. Биринчи, жарандардын шайлоо укугу жана шайлануу укугун кабылына келтирүү. Мажиттардык бир мандаттык тутумга калыбына келтирүү. Пропорционалдык тутум жокко чыгаруу. Мандаттарды оперативдүүлүгүн калыбына келтирүү. Жогорку кеңештин депутаттары шайлоочуларга отчет берүү калыбына келтирүү. Үчүнчү, жогорку кеңештин депутаттарынын талабына жооп бербесе шайлоочулардын чакыруу үчүн механизмин киргизүү. Кыргыз Республикасынын депутаттарынын сот алдында мүмкүнчүлүктөрүн калыбына келтирүү жана жараксыздык формасын жок кылуу. Мыйзам алдында Кыргыз Республикасынын депутаттары жалпы Кыргыз Республикасынын жарандары катары жана мыйзам алдында тең. Социалдык тармактардык юридикалык статуска катары деп таануу, коомдук укуктардын статусун берүү. Сот системасын элдик заседательдер киргизүү жана ага социалдык тармактарда көргөзүп тургандай статус берүү. Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана жаңы глава кошуңуз. Эмгек мигранттардын институтунун абалы ага кайсы көрсөтүү керек. Алардын социалдык инвестор талабына таануу жөнүндө. Анткени мигранттар биздин мамлекетте бюджеттик социалдык инвестиция жиберип, бирок эч кандай мыйзамдар тарабынан корголуу механизмдери жоктугунан жабыркап келишет. Толук социалдык жана саясий пакет. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин мамлекеттик мекемелеринин бардык органдык социалдык сапарга инвестициялоо, эмгек мигранттардын үчүн бүткүл бюджетинин көп каражат киргизген үчүн мигранттардын институтуна квота берүү. Коомдук мамлекеттик комиссия түзүү, институт катары таануу, кеңири функциялары менен, анын ичинде коомдук жана мамлекеттик менчик инвентаризациялоо жана калыбына келтирүү иштерин алып баруу статусун киргизүү. Балдардын укуктарын коргоо боюнча бардык жакшы мыйзамдар кабыл алынган, бирок балдардын укугу кантип ата-энесинин укугу тебеленип жатса корголот. Мыйзамды өзгөртүү, киргизүү жана кошумчалоо. Балдардын ата-энеси жашоо шартын байланыштуу жакшыртуу деген нерсени киргизүү, жалгыз бой энелерге статус берүү. Анткени жалгыз бой энелердин статусу жок үчүн жабыркап, ошондой эле справкадагы пособияда алган жактан аябай жабыркап келишет. Мына ушул маселелер боюнча референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын Кыргыз Республикасынын ажоосу катары биз Сооронбай Шариповичке дагы жибергенбиз. Коомдук мамлекеттик комиссия түзүп бериңиз. 8-чи. Биздин коомдук бирикменин 7 област боюнча иш алып барылат. Жана ошондой эле истинный гражданский активисттер деп коет экен. Бул мисалы үчүн коомдук бирикме Всемирная лига, дүйнөлүк лига деген коомдук бирикме бар. Андан тышкары дагы ошондой эле жакшы кыймылдар бар. Ошолорду да киргизиңизди суранабыз. Чет өлкөлүк агенттер боюнча мыйзам кабыл алынбай калган. Ошол себептен кесепети болуп жатат. Сизге иштетпей мыйзам кабыл алыныш, сизди иштетпей жаткан ошол мыйзамдар болуп атат. Ал мыйзамды кабыл алса, чет өлкөлүк агенттер боюнча жакшы тартипке келет эле. 10-чу свалка боюнча 50 миллион евро коротулган маалымат бар. Биз билгибиз келет, каяка кеткен, эмне болгон. Ошол эле ичинде хаятичный салынган үйлөр бар. Ал жерде Бишкек свалкасынын тегерегинде болуп атат. Эгерде мындай айтканда майдалап чүйдөлөп келсек, эхинококкоз жана ошондой эле жаман жугуштуу оорулардын баарысын ошол жерден жугуп атат. Ошон үчүн ошол жерде мындай айтканда аярлуу катмарлар жашап атат, ошолорго үй салып бергиле. Кыскасы, элет көйгөйү көтөргөн маселелердин баары карап чыгуңузду суранабыз. Кен байлыктар боюнча дагы келишимдер кайра карап чыкпаса, ошол эле нерселер карапайым элдин наразычылыгын көтөрүп жатат. Жаңы коңуштар боюнча бюрократия менен жемкорлуктун азабынан Бишкектин тегерегинде салынган үйлөрдүн маселеси чечилбей, документациясы чыкпай келет. Ар биринин кызыл китеби болуш керек. 14-чү люстрация мыйзамы боюнча мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна, эсиңизде болсо, 2010-жылы бул маселе боюнча азыркы
экс болуп калып атабы. Спикер Дастан Жумабеков менен биздин сравнительный таблица болуп биздики жактырылган. Тилекке каршы иллюстрация мыйзамын ошондо кабыл алынбай калган. Ошону кайра көтөрүп бериңиз. Немесин стенограммасын алып, ошол мыйзам боюнча кайра өзүңүз айтып атасыз демилгелеп көтөрөм деп, ошону көтөрүңүз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизге биз дагы бир нерсени өтүнүп кетебиз. Дүйшеев Жусуп Нарын областы боюнча Аксакалдар кеңешинин төрагасы жана ошондой эле Турдалиев Мырзали Ош областынын төрагасы, Элет көйгөй коомдук бирикменин негиздечүүсү жана төрайымы Алыкулова Марипа Мухамбетовна мени ушул талаптар боюнча жана ошондой эле азыркы учурда мен ушул жогору айтып кеткен маселелердин баарысын мен көтөрүп келем. Менде бүт бардыгынын тиешелүү каттары бар, чыгыштагы кириште каттарым бар. Ошол боюнча бүгүн маселеге сиздин приемныйдан чалыптыр, кабыл алабыз деди. Мен ойлойм, ушул маселелердин баарысы көтөрүлсө, Кыргыз Республикасынын ичинде жашап аткан карапайым элдин мындай айтканда пайдасына көп нерсе чечилет деп. Бюрократияны токтотпосок, биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп ийебиз. Азыркы учурда ар бир адам эмне мамлекет мага эмне кылып койду дебей, биз мамлекет үчүн да иштечү убактыбыз келди. Рахмат.